мындайда правила боюнча, правила дорожного движения боюнча окусаңар, ар бир айдоочу айдаганда 2 саат айдаса, 2 сааттан кийин уже адам чарчайт. Утаманаемыз жоголот, внимание жоголот, уйкусу келет. Биз ошол жана тетиги Токтогулдан башталабы биздин районубуз. 2 саат мына биздики кызыктардын анализин жүргүзсө, Бишкектен чыккан мына Токтогулга 300 километр. Андан кийин кери айтып туруп, Ноокенден ошол жактан көп авария болот да. Бул эмнени билгизет? Жанагындай 2 сааттан эс алышпайт водительдер, ошол жактан айдап келе беришет. Айдап келе берип, аны ошо чарчайт, Ноокенден түз жолго келгенден кийин ошол жактан бдительность теряет, усталость да болот, уйкусу да келет, ошо менен сүйүшүп алат да. Муну кандай чечиш жолдо бар? Жана 2 саат Токтогулдан бери анализ жүргүзүлөт, же Бишкектен бери анализ жүргүзүлөт, бир жактан Бишкектин биздин территориясына кирбейт. Ошондой жактан Бишкектен жүргөндөн кийин 2 саат каяка чейин келет. Анан 2 саат 4 саат каяка чейин келгенден кийин ошол жерге придорожный сервистерди, мына бияктан ким транспорт кылып атасыңар, придорожный сервиске ошол жакка коюш керек да. Ошол жакка бир фотозона коюп атсаңарбы, же тияктан коюп туруп бир неме уличный баркалоттарды коюп койсаңарбы, тиги водитель токтоп ошол жерге бир 10-15 мүнөттө жана дересин чоюп бир зарядка кылып алыш керек. Разминка коюш керек. Ошондой площадкаларды ойноштуруш керек да. Вот от Токтогула потом дальше. Түшүнүп атасызбы? Ошол жактан коюп алып туруп, мына карап туруп, ошол жактан биздики силер айтпаймынбы? Биз неме именно тиги факт кырсык болуп өлгөндөн кийин ана биз болсо ошол жактан аны чуркап атабыз да. Биз алдын ала чуркашыбыз керек. Алдын ала кандай кадамдарды коюш керек, ошону эчиш керек. Мына ошону болсо карап чыккыла, мына комиссия менен карап туруп, кайсы жерде кандай кыласың, фотозоналарды, эс алуу зоналарды коюп койсоң.